Айлардын ыйык айларында Рамазан айынын убагында сиздер менен эфир аркылуу амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ассаламу алейкум Кыргыз элим. Бүгүн биз сиздерге өзгөчө таланты бар Уларбектин сүрөтү тууралуу жана дагы анын шыктуулугу, таланты тууралуу баяндамакчыбыз. Сиздер менен Чолпон Шункоева тагдыр сунуусу программасы. Сүрөтчүлүк өнөр бул адамдын жан дүйнөсү менен тартылуучу өзгөчө талант жана андай өнөр бардык эле инсандарда боло бербестиги талашсыз. Мындан бир нече жыл мурда чуулганды Сүрөтчү деген кино миллиондогон көрүүчүнү өзүнө тартып, элдин купулуна толгон эле. Биздин бүгүнкү каарманыбыз жаш болсо дагы өзүнүн сүрөткө болгон жөндөмдүүлүгүн айтып, жардам сурап бизге кайрылганда дал ошол кино эсиме түштү. Сүрөтчү инибиз алыскы Нарын облусуна караштуу Дөбөлү айылында тайенесинин колунда турган мектеп окуучусу Уларбек Токтобеков тууралуу болмокчу. Боорукердик сыпаты менен элге таанылган Азамат Баймотов жетекчибиз бул баланын видеосун алгач көргөнүндө абдан аянычтуу сөздөрүн айтып жиберди. Бир топко чейин ойлонуп, "Чолпон булар кайда экен?" деди. Телефон чалып сураганыбызда Уларбек тайенеси экөө шаарга өз энесине Актилек конушуна келишкенин айтышты. Биз ошол жака барып тартууну туура көрдүк. Урматтуу көрүүчүлөр, талай күлөже айткан адреске биз азыр жетелдеп калдык. Уларбек энебиздин кандай муктаждыктары болсо жана кандай кыялдары болсо биз аны орундатуу үчүн жана анын кандай келечек максаттары болсо биз ошолорго кол сунуп жетишине аракет жасап, биз азыр аз калдык, жетелдеп калдык. Кудай буйруса аз калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз дагы келип калдык. Сау боласыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыз кандай? Балаңыз келип калдык. Жакшы жетип алдыңар. Ооба, жакшы. Өзүңүздөр кандай турасыздар? Жакшыбыз. Бул небереңиз да сиз чалып жаткан, Тастар. Жакшы. Көпкө күтүп калган жоксуздарбы? Шаштырып келип калдык. Деле жокпуз. Бул балаңыз аты Уларбек да? Канчадасың? 10-дамын. Молодец. Бул сүрөттөрдү өзүң тарттыңбы? Молодец. Сонун тарткан турбайсыңбы? Булар эмне? Не дейт? Тынчтыктын символу дейт. Уларбек 4-класстын окуучусу. Кичинесинен эле тайенесине чукул, аракети күчтүү, зээндүү бала экен. Уларбектин атасы мындан бир нече жыл мурда каза болгон. Өз энеси шаарда батирде турарын жашоо шартын айынан өз баласын тайенесинин колуна бергенин айткан. Өзүнүн энеси Таалайгүл Орозакунова эжеден интервью алабыз дегенибизде жумушунан бошоп чыга албай калды. Тайенеси Гүлфарида Исраилова өз сөзүндө мындай деди. Мен Нарын областы Дөбөлү айылынан келдим. Буга чейин жолдошум каза болуп калган. 2001 жылы 4 балам бар. 3 кызым, 1 эркегим бар. 3 кызым тең турмуш курган. Ушул баланын энеси улуу кызым. Кызым 2 балалы болуп, баласы 2 жашка чыкканда жолдошу кайтыш болуп калды. Ошондон калган 1 кыз, 1 эркеги бар. Кызы дагы кулагы укпайт. Анда кулагы укпаган өзүнүн немеси боюнча ушу Бишкек шаарында 21 школдо окуйт. Баласы болсо 9 айында өзүм багып алгам. Төрөлгөндө эле туубаса майып болуп төрөлгөн. Колдору ушундай болуп төрөлдү. Биздин врачтардын айтуусу боюнча бул грипптен, анемиядан иште жүргөндө ошо стресстен болгон деп айтылган сөздөрү бар. Анан диагнозун жазып беришкен, диагнозу бар бирок деген орусча билбегендиктен биз туура кандай кайсы диагноз экенин толук билбейм. Туубаса майыптыгы боюнча түшүнүк бар да. 4 айында өзүм алып келдим баланы. Мамасын экөөнү алып алып келсек деген 1,5 жашында анан колунун иштешин, кыймылын көрөбүз дешкен.
колунун кыймыл иштешин көрөбүз. 1,5 жашында деген 1,5 жашында кайра алып келсек түздөп бергенге болот. Колуна деген бизде деген 2 жилик боло турган болсо колдо, бул баланыкы 1 эле жилик кыска экен. А жерге эмелер бар экен, ошондой салына турган темир неме жиликтер. Аны салабыз, бирок жашы чоңойгон сайын колу да чоңоет. Ошо сайын жок дегенде 2 жылда бирден кайра алмаштырып турууга туура келет деди. Чыпалагы менен ошо кайсы өзүнүн убагы жеткенден баштап кармап баштады. Кашык кармап, бирдемеси менен кармасак ошого ык алып кармап баштады. Келсек деген түздөп берем, бирок чыпалакта иштебей калат. Постоянно жанында такай бир адам жүрүүгө туура келип калды. Ошол себептен мен операцияга бердирген жокмун. Жок дегенде колу менен өзүнүн тамагын өзү кашыгы менен кармап ичсин. Түстөлүп калганда анын оозуна ким тамак салат, ким карайт деген темага келдим дагы. Ошол эле убакытта көрсөтсүн, чоңоюп калса дагы өзү да өз алдынча бир нерсе болор экен деп ойлодум дагы. Ошо боюнча жазатпай калдык. Ошол боюнча эле чыпалак менен баардык нерсени кармап өзү аракет кылып баштады. Кыргыздардан көп эле оорунун түрүн көрүп жүрөбүз дечи. Бирок мындай колунан жабыр тарткан Уларбек сымал балдар аз санда. Канчалаган адамдар 6 сана аман туруп эле эч нерседен кабары жок. Эч бир нерсеге кызыкпай, оюндан башы чыкпай жүргөндөр канча. Ал эми Уларбек колунун мындай болуп калганына өкүнбөстөн, кайра тырышып, өзүнө өзү дем берип, ушул колдорум менен сүрөт тартам, тайнеме үй жумуштарына жардам берем, суу ташыйм, тайнем ооруп жатып калганда чай куюп берем деп дилгирлиги менен таң калтырды. Тигилер жаштыкта кылышты, кичине ренжип да неме кылышты баладан. Балалык жаштык кылышты. Анан кийин тыңып, өзүнө өзү аракет кылып, 1 жаш 1 айында кадимкисиндей басты, кадимкисиндей сүйлөдү. Утурдан утур өзү аракетчил болду. Анан 2 жашында садикке бердим. Кадимки эле өзүбүздүн айылда, Дөбөл айылында садик бар. Ошо окугу чакта ошол садикте болду бала. Өзүм такай кийинтем. Шымын азыр өзү кийгенге 4 жашынан баштап үйрөндү, өз аракет кылып. Носкисин ошо 5-терге, 6-ларга чыгып калгандан носки кийгенге үйрөндү. Баламдын таланты жакшы, сүрөт тартат, балдар менен тил табышат, чоң киши менен кадимкидей сүйлөшөт, суроо берет. Ушу жакшы жактары ушундай да, аралашып кетет. Уялуу сезим жок, мен колум мындай тиңдей деп жазганбайт. Эми билбейм чоңойгондо кандай болот, азырынча ушундай. Жоош өзү, тил алчак, бир нерсени ойлонуп жазайт. Үйгө кээде мен жумуштарым болуп калып, нарын парынга кеткенде кадимки чоң кишидей үйдү карап, келген кишилерге жооп берип, неме кылып турат. Ушундай жакшы сапаттары бар. Эң башты кылбайт, айткандай жазайт. Сабагынан кечикпейт, калбайт, кружогунан кечикпейт. Азыр болсо сүрөт кружогуна барат, английский кружогуна барат. Ментарный математикага катышат. Олимпиадага даярдайбыз деп мугалимдердин да аракети жакшы. Мен мугалимдерге аябай ыраазычылыгымды билгисем, Дөбөл айылынын мугалимине. Баламды басынтпай, алга сүйрөйт. Айылыбызда неме бар, Чыңгыз Айтматов атындагы китепкана бар. Ошону 1 класстан бул өзү садиктен эле тамгаларды үйрөндү. 1 классында шар окуганды, жазганды толук билди. 1 классынан баштап ошо Чыңгыз Айтматов атындагы китепканадан китептерди алып, ошондон баштап жакшы өздөштүрүү болду, жомокторду. Азыр болсо чоң китептерди окуп калды. Чыңгыз Айтматовдун Ак кемесин, Гүлсараттарды окуйт. Ошол эмеден Дөбөл айылынан китепкананын эмесинен атайын грамота берилген, Чыңгыз Айтматовдун окурманы деп.
Алматы шаарындагы Жоролор жамааты деп аталган кыргыз мекендештерибиз Уларбекке жардам көрсөтүшүп, бир аз да болсо көңүлүн көтөрүп коюу үчүн демөөрчүлүк кылышты. Бул жамаат мындан ары да жаш талант майыптарга жардам берип, сооп иштерин кыла беришсин жана иштери ийгиликтүү болсун деген каалоо тилек менен терең ыраазычылык билдиребиз. Мен Токтобеков Уларбек, Нарын районуна караштуу Дөбөл айылында Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинде окуйм. Өзүм 4-Б классында окуйм. Келечекте кандай максат кыялдарың бар? Келечекте мен сүрөтчү болсом деп кыялданам жана чет мамлекеттерди кыдырсам деп кыялданам. Мен үй салып, апам болуп, чогуу жашагым келет деп кыялданам. Кыргыз элине кандай кызматтарды кылгың келет? Кыргыз элине кайрымдуулук кызматтарды кылгым келет. Менде болгон таланттуу балдарга Азамат Байматов, Байкедей болуп жардам бергим келет. Дени сак кишилер үйүнө жатып алып, эчтеке кылбай жатып же уктабай алар жалкоолук кылбай иштеп аракет кылышы керек. Агымы менен иш кылып, өз нанын өзү жеш керек. Бирөөнүн эмгегин жебей, өзүнүн эмгегин жеш керек да. Үйдүлөрдү жыйнайм, үйдү шыпырам. Ошентип анан дагы суу ташыйм. Жеңил баклаш 1 литрлик 5 литрликтин жарымынан куюп алып үйгө ташып үйгө ошондой эмелер кылып үйгө ташыйм. Сууларды суу ташыйм үйгө. Дагы гүлдөрүмдү сугарам. Колум түз болсо сүрөттөр тартканда мындан да жакшы сүрөттөр тартмакмын. Муну болсо садикке барганда тартканмын. Кичинекейимде жайлоо барып келгенде тартканмын бул сүрөттү. Кайсы жайлоого бардың? Кеңсас жайлоосуна барганда. Бул машинадагы ким ичинде? Машинадагы байкем. Болчу бул. Муну үйдөгү гүлдөрүм бар, ошондон гүлдөрүм өсүп атканда тарткам. Көрүп тарткам. Кыргызстанда ушундай тоолор, гүлдөр көп болсун, кооз токойлор, кооз жерлер, тоолор көп болсун, аба таза болсун. Муну элибиз тынчтыкта жашасын, элибиз тынчтыкта жана бакубатчылык да эч кандай адамдар оорубасын деп тарткам. Адамдар эч качан оорубасын. Апалар дагы оорубасын. Апалар дайыма күлүп жайнап жүрсүн деп тарткам. Оорукчанын балдар ушундай болуп туруп кетсин деп эметкем. Буту баспаган же майып балдар болгондо ушинтип ордунан туруп кетсин деп тарткам. Силер келе жатканда мен бул сүрөттү тартканга үлгүрдүм. Бул кайрымдуу болуп фондун тарткам. Уларбектин чүкө ойноп, айылдагы бала чактагы баягы сезимди ойготуп, эстеткенин көрүп бир жылмайып алдык. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун чыгармачылык жамааты инибиз Уларбекти гумдагы балдар ойногон жерге алып жөнөдүк. Ал жактан өзүн эркин сезип, каалаган оюнун ойноп, балалык кездеги эсинде калчу көз ирмемдерди өткөрүп алсын деп шарттуу жерди сүйлөшүп бердик.
Мындан кийин ал каалаган оюнун бекер ойноорун айтсак секирип жиберди. Тартып жаткан операторум да биздин убакта ушундай шарттар болгондо деп сүйлөнүп кыялданып да кетти. Ал жактан чыгып галереяга бардык. Келечектин чыгаан сүрөтчүсү болсун, калеми курчусун, окусун деген максатта алып бардык. Өзүнө жаккан сүрөт танда десек, Айдар Касымбеков аттуу баланын сүрөтүн тандап жактырды. Биз ал балага сүйлөшүп окуучун катары кабыл алып үйрөтөсүңбү десек, жайкы эс алууга чыкканда үйрөтүп берем деп убада берди. Ал тууралуу кийинки сериалдарда көрө аласыздар. Урматтуу бай жана дени сак кишилер, менде болгон таланттуу балдарга жана майып балдарга жардам бериңиздерди суранам. Жана ушу Рамазан айында көп жакшылыктар көп болсун жана орозоңуздар кабыл болсун. Азамат Байматов жетектеген чыгармачылык топ элибизге кызмат кылып, Алланын ыраазычылыгына ээ болуп, ден соолукта болуп, жолубуз болуп турса дагы да элибизге кызмат кыла бермекчибиз, урматтуу мекендештер. Менин балама Казакстандан жоролор жамааты, кыргыз жамааты падарка берген экен. Ошонусуна чоң рахмат. Алардын да иштери ийгиликтүү болуп, аман эсен жүрүшсүн. Азамат Байматов байкесиндей болуп, ошол Азамат байкесинин жолун жолдоп, баламдын ойлогон ой тилеги, жасаган иштери ийгиликтүү болсун. Баланы бекер окутуп, үйрөтүп, жолго салам дейт. Ошол кишилердин жолун жолдоп, өзүнүн тилегине жетип, муктаждыктар болгон балдарга муктаж эмес, ошо кары картаңдарга дагы менин баламдын пайдасы тийген чоң жолу ачылсын. Кыргыз элиме дагы чоң ийгиликтерди мекендештерибизге тала түстө иштеп жүргөн балдарыбызга ак жолтой болсун дейм. Орозоңуздар кабыл болсун, Рамазан айыңар кут болсун өзүңүздөргө. Кайрымдуу болуп, сонтко дагы мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Бактылуу талайлуу болушуп, аман эсен болсун. Оомин. Жолубуз ачылып, аман бололу. Мусулман деп турганда, мусулманды кыйынчылыкта жалгыз таштабайт дейт. Анын сыңарындай мына ушул энибиз Уларбектин жагдайын, жашоо шартын көрдүңүздөр. Келечекте мыкты сүрөтчү болом деп турат. Буга жардамыңыздарды аябастан төмөндөгү номерге байланышка чыгып коюңуздарды суранабыз. Жана дагы кийинки көрсөтүүгө каарман болуп берүүнү каалаган таланттуу мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар болсо 0707 33 56 номеринде күтөбүз. Эмкепирден амандашканча